Диний толеранттуулук деп биз эмнени түшүнөбүз? Акыркы жылдарда популярдуу колдонулган бул термин жашоодо кандай колдонулат? Бүгүн биз мына ушуну ачык талкуулайбыз. Аты жөнүм Альмира Бизинова. Жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө ар кайсы улуттун жана ар кайсы диндин өкүлдөрү жашашат. Эгерде биз эске ала турган болсок, көпчүлүк бөлүгүн ислам динин тутунгандар болсо, ал эми 15%-ын христиан динин кармангандар. Андан сырткары чет жактан бизге келип окуп кеткен студенттер дагы бар. Мисалга алсак, Индиядан алар буддизм, иудизм динин карманышат. Бүгүн биз диний толеранттуулук жөнүндө сөз кылып жатканда алгач эле суроону сиздерге берейин. Деги эле диний толеранттуулук дегенде биз эмнени түшүнсөк болот? Диний толеранттуулук диндердин бири-бирин жактырбаса деле, алар деле мен сыяктуу адам, алардын деле жашаганга укугу бар деген түшүнүктөн улам келип чыкканда, өзү диний толеранттуулуктун булагы батыш. Учурда биз диний толеранттуулукту батыштан үйрөнүп атабыз. Бирок батышта бул нерсе канып чыкты. Алардагы жашоо шарт, бири-бири менен согуш, жек көрүү акырында диний толеранттуулукту пайда кылды да. Анткени толеранттуулукту жанагы бири-бирине жаман көрсө деле аны тыңшап коюу, мындай биздин тил менен айтканда көз жумуп коюу деген маанилер бар да. Неге мындай маанилери бар? Анткени алардын жашоо шарты ошону талап кылган. Акырында эки тараптуу согуштан кийин согуш менен кайкычан барабыз, бири-бирибизди өлтүрүп кайкычан барабыз деп туруп келишим түзүп ортодо анан диний толеранттуулук чыгып атпайбы? Рахмат. Анан эми бүгүн биз телекөрүүчүлөрүбүзгө деле белгилүү, дайыма эфирибизге сөзсүз түрдө жаштарды чакырабыз. Негизги аудитория деп айтып кетсем жаңылышпайм. Анда эмесе сиздерге дагы суроо, ушул эле диний толеранттуулукту кандай түшүнөсүздөр, ошону айтып бериңиздерчи. Көп диндердин бир аймакта чогуу жашашы деп билебиз. Мисалы үчүн буну диний плюрализм деп айтса да болот. Мисалы үчүн ар бир башка динди карманган адамдар бири-бирине жакшы мамиле кылуусу, бири-бирин түшүнүүсү жана бири-бирине болгон акыларын кармануусу деп билем. Бул жерде биринчиден диний толеранттуулук дегенде азыр дин эркиндиги бар да. Бир эле ошол бир өлкөнүн же болбосо бир аймактын диндин бир эркиндиги, башка диндердин дагы болуусу деп түшүнөбүз. Рахмат. Мынакей жаштардын оюн дагы угуп алдык. Анда эмесе азыр биз атайын кабарчыбыз видео материал даярдап келди эле. Ошону көрүп, анан ачык талкууну уланталы. Я вот, по крайней мере, как и настоятель этого храма, проживаем здесь, на территории храма. Здесь же мы и ведем свою трудовую деятельность, то есть духовное окормление. То есть в некоторые дни бывает служба. Сейчас вот Великий пост идет 40-дневный, да, у нас. И, соответственно, службы бывают намного чаще. Вот, следующая служба у нас будет в пятницу. Это литургия так называемых прежде священных даров. То есть она по чину совершается определенному. И, соответственно, для приобщения к тайнам церкви соберутся, соответственно, и прихожане. Вообще толерантность – это терпимость к другим национальностям, другим расам и религиям. Православная церковь была всегда толерантна, как показывает нам история, да, со времен апостолов. И далее православная церковь никогда не участвовала ни в каких войнах. То есть, да, были инциденты, когда после раскола 1054 года церковь раскололась на западную и восточную, то есть, как мы ныне знаем, католиков, которые, да, у которых были крестовые походы, но Восточная Церковь, она никогда не участвовала ни в каких войнах. То есть даже можно сказать, что участвовала даже миротворцами в других войнах. То есть, да, были, но войны, в которых участвовала и благословляли старцы, но это была защита Отечества. То есть, когда напали шведы, да, ледовое побоище Александра Невского благословил сам Сергий Радонежский на эту битву, потому что это была битва в защиту, а не нападение. И поэтому вот и как до наших дней это все сохраняется. Православная церковь, она всегда была толерантна к другим национальностям и религиям. Посещают наш храм в основном православные христиане, люди. То есть, ну, есть, конечно, и других религий. То есть, бывает, приходят как и киргизы, так и узбеки, которые хотят поговорить, какой-то вопрос решить свой личный. То есть, многообразные бывают вопросы, в которых мы стараемся как-то помочь.
Мынакей видео материалдан да көрүп алдыңыздар, жогоруда Өскөнбай мырза айтып өткөндөй эле христиан дининде деле башка диндерге толеранттуу мамиле кылуу тууралуу айтылып кетти. Бардык эле диндерде толеранттуулук бар маселе. Эч бир бизде мисалы негизинен дүйнө жүзү боюнча мисалы ошол иуди, христиан, ислам болгон болсо эч кандай бири биринин ичинде каршылыктар жок. Ал адамдын өзүнүн тандоосу да. Тандап колдонуп жаткандан кийин аны сен эч бияктан чыкпа же башка кылба деген мындай эч кандай бири бирине касташуулар болушу мүмкүн эмес. Негизинен эле биздин мамлекетибизде ушул мыйзамдар же болбосо дин эркиндигин ала турган болсок, ушул толеранттуулукка карап анан түзүлгөн да. Эч бир адам такыр динди карманбай койсо деле, карманса деле баары кандай өзүнүн ишенгенине кирген болсо эч ким аны мындай мажбурлап сен бул динден чык. Эгер такыр атеист болуп кетсе деле аны эч ким мажбурлабайт мисалы. Ар адам өзүнүн укугунун негизинде ошол дин карманат да. Агай, сиз дагы пикир кошуп кетсеңиз, ушу Кыргызстанда диний толеранттуулук боюнча. Бизде диний толеранттуулук маселеси канчалык деңгээлде турмушта ишке ашып атат деген чоң суроо бар. Бизде бир аз түшүнбөстүк мамилелер көп. Буну ачык айтышыбыз керек. Чындык ачуу болот, айткан адамды коом жаман көрөт да. Баарыбыз бир тараптуу эле мактап, үстүн актай бергенибиз менин оюмча туура эмес болот. Толеранттуулук боюнча айтышты. Менин жеке көз карашым бул сабырдуулук, бул айкөлдүүлүк, бул бири-бирин сыйлоо, кечиримдүү болуу, сый урмат менен мамиле көрсөтүү, бул диндердин ортосундагы толеранттуулук болсо, ал эми бир диндин ичиндеги агымдар боюнча алардын ортосундагы толеранттуулук кандай болуп атат? Адамдардын бири-бирине болгон мамилеси кандай болуп атат? Дин өкүлдөрүнүн ошол динди жайылтуудагы толеранттуулугу кандай болуп атат? Аны кабыл алуучулардыкы кандай мамиле менен жооп кайтып атат? Бул боюнча Кыргызстанда түшүндүрүү иштери, ислам динин классикалык исламды кыргыз менталитети менен айкалыштырып, кыргыз коомчулугуна жайылтуу ишинде көп чоң проблемалар бар. Ошону жайылта турган дин өкүлдөрүнүн ортосундагы диний кызматтарды талашуудан башталып атат бул нерселер. Алдыда дагы бул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ага чейин я хочу задать вопрос вам, нашим гостям. Как вы понимаете толерантность в религии? Нам особо разницы не бывает, потому что у нас в Индии 4 религии главные, вместе живем. Какие? У нас индуизм с первого хинду, во втором месте ислам, в третьем христианин и сикх. У нас никогда не такого сказали, либо преподавали, либо через родных мы слышали, что вот это не ваш, это не твой, мой, у нас нет, такого не было. А вы в какой вере? Мы оба как раз хинду. Хинду. А вы вот в Кыргызстане не чувствуете ущемления или какое-то давление со стороны других религий? Да, чуть-чуть иногда. Есть. Иногда есть, но, как говорят, 5 палец не одинаковые. Когда нас спросят здесь, а вы какую веру относитесь, да, когда если мы скажем, мы не ислам, мы хинду, бывает. Ну, например, вы расскажите, какие случаи какой-нибудь? Нет, вот так никогда не слушал. Ну, вот здесь, которые друзья, они тоже киргизисты. Ну, я знаю, короче, ислам тоже хорошо знаю, но они намаз тоже, джума намаз тоже читают, ну, калма тоже читали вместе. Но это без проблем, потому что наша Индия, мы никогда не вот так не учили, тут не надо учить. Я Куран тоже читал, но после этого наша хинду, короче, Гита, это тоже читал. И после этого крестьяне, библист, это тоже читал. Ну, как я видел, все одинаковые, максимально одинаковые. Но для этого я не верю, это, ну, самый главный это человек. Но после этого религия, как я врач, ну, когда кровь нужна, когда кровь нужна, ну, тогда мне тут не смотреть, ну, у него какая религия. Ну, для этого, ну, этот второй, ну, первый как человек, если, ну, какой привет, такой ответ, ну, каждая страна. Если мы в Кыргызстане, если мы как гости сюда, ну, мы, короче, привет отдаем, ну, обратно тоже, короче, привет будет. Ну, каждая страна вот такой. Ага, а вы празднуете свои праздники, да? Да, как да, обряды сюда, или да, как сюда, вы их короче, проводите? Иногда, может быть, вы видели, ну,
индус, пакистанский мальчик, ну, много краска вместе. Спасибо. Эми сиздерге суроо, мынакей биздин досторубуздун дагы ишеними, анан алардын Кыргызстанда кандай жашап аткандыгы тууралуу аз да болсо билип алдык. Анан деги эле биздин жаштарда бүгүнкү күндө эгер жалпы алып карай турган болсок, диний толеранттуулукту канча пайызы түшүнөт, ал эми канча пайызы түшүнбөйт? Бул азыр биздин жашоодо диний толеранттуулук деген бул азыркы жаштардын арасында деген сурооңо мен мындай жооп берет элем. Жаштардын арасында диний толеранттуулукту колдонгон адам бара-бара азайып баратат деп айтат элем. Анткени бул азыр дин жактан алып караганда, мисалы бизде бул азыр конокторубуз айтып кетти, бизде кээде мындай басым болуп турат депчи. Бизде ушундай түшүнүк пайда болуп калдыбы, мен деле билбейм го, бирок баары эле биз ойлойт экенбиз азыр баары ушул биздин эмеде жашагандан кийин биздин динди ушундай кабыл алыш керек, ушундай милдеттүү түрдө дегендей ойлоп алат окшойт да. Эми баягы муну мен айтат элем, динди жакшы түшүнбөгөн адамдардын арасында чыкса керек мындай ойлорчу. Негизи диний толеранттуулук деген бул эми ар бирибиз ошо ар бир адамды, инсандык сапатын сыйлагандан кийин ошол динин деле тилин деле ошол сыяктуу сыйлашыбыз керек. Себеби алар дагы бизди ошондой сый менен кабыл алуу үчүн биз да бирөөгө ошондой мамиле кылуу керек. Мынакей баарыбыз айтып атабыз, анан кийин эгерде аудиториядан алып карай турган болсок, телегибиз тегиз, анан кийин укмуш эле толеранттуудай көрүнүп атабыз, бирок коомчулукта реалдуу жашоо андай эмес да. Кагылышуулар болуп атат, түшүнбөстүктөр болуп атат. Эмнеден келип чыгып атат ошолор? Эгерде баары эле биле турган болсо, эмнеге жанагы башка динди тутунгандар менен ошол ортосунда конфликттер пайда болуп атат? Мен жеке көз карашым боюнча, мен жана жогоруда айтып өттүм сөзүмдө. Бир эле Кыргызстандын ичинде карай турган болсок, ислам динин тутунгандар бар. Ошол эле теңирчиликке кайтып аткандар бар, христиан башка динге өтүп кеткендер да бар. Бир эле жөнөкөй мисал коомдук жашоодон. Бир кыргыз өлдү. Аны жайга коеюн десе, баягы мусулмандар көмүлгөн, мисалы ата бабасы көмгөн мечитке уруксат бербей көмдүрбөй койгон фактылар мындан 5-10 жыл мурун башталган да. Бул исламдан чыгып кеткен болчу, бул динсиз, муну бул жерге койгонго болбойт. Мына коомдук турмуштан, күнүмдүк турмуштан. Ал арызданып, ыйлактап, адвокат жалдап алып, юрист жалдап алып сотко барат. Мен аны койдурбай атат дейт. Бул бир мисал. Экинчи, бул ислам динин тутпайт экен, намаз окубайт экен деп ага жаман көз караш менен караган. Да, ислам дини бул мен каралаганга акым жок. Бирок аны жайылтып аткан биздин түшүндүрүү иштеринде ошол жерде маселе болуп атат да. Урматтуу туугандар, бизде конституцияда дин эркиндиги деген жазылган. Эми ар кимдин эрки экен, ким кайсыл динди тутат экен. Баардык дин жакшы, жаман дебейт, бир диндичи. Баардык динде Кудай бар дейт. Пайгамбарлары бөлөк, ишеним баалуулуктары бөлөк. Туурабы? Анан эгерде конституцияда дин эркиндиги бар, ким каалаган динин тутсун деп жазган туугандар, ошон үчүн аларга тийишпегиле. Мейли ал өзү наркы дүйнөдө ал өзү жооп берет. Кайсыл ишеним менен барса, ошол ишенимдин критерийлери менен жооп берет деген маселеге келгенде, ушул жерден биз аксап атабыз кыргыз коомчулугундачы. Ошондон конфликт чыгып атат. Айталык азыр бир кыргыз чиркөөдөн чыгып калса, мисалы, болду. Аны бир кошунасы көрүп калган болсо, ал уже стресске түшүрүп, аны ошол айылдан сүрүп таштаганга чейин алып барат. Мына ушул жерде толеранттуулук болуп атабы? Жок. Рахмат. Анан сиз азыр сөзүңүздүн арасында айтып кеттиңиз, бул окуя буга чейин ошол ала букада кайталанып жерге коюлбай, бирок өкүнүчтүүсү эми ал өттү кетти, андан кийин Ак сууда дагы кайталаныптыр. Ошол тууралуу кыска видео материал бар эле, азыр ошону көрөлү, анан талкууну улантайлы. Ак Суу районунун Теплоключенко айылында христианчылыктын баптист багытын тутунган 57 жаштагы маркум айылдын сөөгүн мусулмандар көрүстөнүндө коюуга жергиликтүү эл каршы чыккан. Ошол күнү ал боюнча каза болгон тургундун жакындары менен имамдар сүйлөшүп, жергиликтүү бийлик катышпай калгандыктан сөөгү жашырууга жер маселеси чечилбей тарап кетишкен. Эртеси күнү жергиликтүү бийлик, район имамы жана каза болгон тургундун жакындары сүйлөшүп, маркумдун сөөгүн жашырууга жер бөлүштү. Маркум 21 октябрь күнү түшкө маал каза болгон. Андан кийин эле район имамга бул аял баптист болгон тууралуу сөз жетип, жакын билгендери мусулман көрүстөнгө берилбейт деп чыгышкан. Район имамы элдин каршылыгын мындай деп түшүндүрдү.
Өзүңүздөр кабардар болуп турасыздар. Жанагы башка Кыргызстанда болуп аткан ушу баптисттердин жер берилбей, алардын коюш маселелери кандай чечилбей аткандыктан биздин дагы элдер чыгышты. Эгер мусулмандарыбыздын кабырстанына кое турган болсо, биз дагы казып чыгарабыз, койдурбайбыз деген маселе келип чыкты да. Анан кийин түштөн кийин ушундай каякка коебуз да бир туугандар келип калды. Бир туугандарына болгон немелерди түшүндүрдүк. Мусулмандан чыккан христиан болобу, христиан дининин арасынан бөлүнүп чыккан баптист болобу, иога болобу, кишинат боелу, кыскасы исламдан чыккандарга мусулмандардын кабырстанына коюлбайт деген маселе менен кечээ ушундай катуу кичине нааразылыктар, тирешүүлөр, капаалар болду да. Имамдын айтымында бул маселе чыккандан кийин казыят менен байланышып кеңешкенибизде мусулман көрүстөнүнүн арасына коюлбаары белгилүү болуп, көрүстөндөн жаатым аралык алыстыкта коюлуш керек деп билдирди. Ошентип каза болгон адам жакындары менен жергиликтүү бийлик сүйлөшүп, маркумдун сөөгүн айылдын түштүк тарабындагы эски мүрзөдөн бир канча алыстык жерге берүүгө макулдашышты. Бул тууралуу район жетекчилигинен билдиришти. Каза болгон Буруш Мамбетованын жакындары аны мындай ишеничте болгонун билбегендерин ырасташууда. Ал эми уулу апасы аны мечитке өзү жетелеп барып жүргөнүн, кандайча башка динге өткөнүн түшүнбөй турганын айтып, кандай болгон күндө да апасына жаназа окуп жерге берүүгө аракет жасай турганын билдирди. Ал эми коңшулары да Мамбетованы баптист багытын тутунганын билбегендерин айтышып, эл катары эле арабызда жаманчылык жакшылыкта чогуу болчу дешет. Жакшы эле адам болчу. Ал башка динге өтүп кеткени биз уккан эмеспиз чындыгында. Андайын билбейт экенбиз. Жакшы эле болчу. Биз менен өлгөндөргө барчу, омин кылат, омин кылчу. Жакшынакай эле өлгөнгө жоолук салынып, биз катары эле жакшы барып эле, жакшы эле жүргөн адам болчу. Анысын билбейт экенбиз. Андай биз жаман жагын такыр уккан эмеспиз чындыгында. Эже жакшы адам болчу, аябай жакшы адам болчу. Христианчылыктын баптист багытын карманган Канат Жуншалиев мархум Исага ишенип келгенин айтып, жергиликтүү көрүстөнгө уруксат берилбей жаткан жеке кызыкчылыктар менен байланыштырды. Эчтеке деле болмок эмес. Мен оюмча. Эгерде 5-6 адам көтөрбөсө бул вопросту, койбойт деген. Адамдын кызыкчылыгы бул жерде. Мен ойлойм, Куранда деле мындай нерсе жок депчи. Куранда деле мен бир сыйра окуп чыккам, Куранды деле билем. Куранда именно башка диндегилерди ошо көрүстөнгө койбо депчи. Жунушалиевдин айтымында өлкө боюнча 50 миңге жакын киши Исага ишенет. Буга чейин да Жалал Абаддын Алаука районунда баптист ишеничин тутунуп келген аял каза болуп, жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы болуп, 2 жолу алынып, 3-чү жолкусунда жашыруун жерге берилген эле. Асейим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу. Мынакей видео сюжетти да көрүп алдык. Азыр алгач эле ушул биз жаштардын оюн угайлы. Жаштардын буга пикири кандай экен? Мен ушуну ойлойм да, эгерде азыр бизде казыят бар, муфтият бар дегендей алымдар кеңеши бар, ошолор ушул маселени чечсе кандай болмок мисалы үчүнчү? Себеби проблема болот да бул жерде. Бирөөнүн мисалы үчүн бир жакын тууганы каза болду дейли, ал башка динден болсо, аны өзүнүн жагындай ошол айылда коюлган мүрзөгө койдурбай койсо, ал жерде ошондон кийин калган мисалы үчүн анын балдарына же болбосо туугандарына ал уят болот да. Мисалы үчүн сенин атаң ушундай болуп өлгөн, сени бул жака койдурбай койду деген дагы проблема чыгат кийин. Ошондуктан ошол нерсени ушул алымдар кеңешиби же муфтиятпы чечип, башкача бир жол ойлоп тапса кандай болот эле деп ойлойм мен. Кайтыш болгондон кийин анын көңүлгө жер издеген чоң трагедия болсо керек деп эсептейм. Ал жерде диний ишенимине карабай, эми мисалы үчүн Россияда алардын көргөм да, бир жак бетине мусулмандарды, бир жак бетине христиандарды көмгөнүнчү. Мисалы үчүн айыл жергесинде мен деле көп болгом, айылда жашап жүргөнүмдө бир орусту көрүп калсак дагы бизде башкача сезимдер болот эле да. Бул биздин айылда эмне кылып жүрөт дегенчи. Көрсө бизде жаштыгыбыздан ага мектептен дагы, ата энебиз тарабынан дагы бизге түшүндүрүштөр болгон эмес экен. Кийин бул жака студент болуп келип, бул жака шаарда аралашканда бул жакта башка улуттун өкүлдөрү, башка дин тутунгандар көп экен. Барган сайын баягы ички жек көрүүлөрүм барган сайын жок боло баштады да. Толеранттуулук боюнча билим алып, булардын да өзүнүн ишеними бар экен деп барган сайын ошого мен жек көрүүм жок кылдым. Азыр эле могу жерде айтты го, бул башка динге тутунгандарды мусулман мүрзөсүнө койгонго болбойт деп. Бирок ошол имам эмеге мүрзөгө жоопту да биздечи. Ошого буларды азыр бул байке айткандай эме деди. Россияда көргөм деди.
отдельный коюлган, мусулмандар бөлөк, христиандар бөлөк. Бизде да ошол маселени чечиш керек ошол эле. Негизинен жалпы тарыхтан алып карайлы. Мисалы мусулмандар эч качан адамдын денесин топурактын үстүндө калтырбайт да. Анткени мусулмандардын түшүнүгүндө адам топурактан келди жана топуракка көмүлүш керек. Бул кайсы динде болсун көмүлүш керек да. Ар ким өзүнүн жакын сүйгөнү менен кимдер менен бирге жүрсө ошо менен бирге тирилет деген түшүнүк бар да. Ал ошо карапайым мусулман ошону ойлоп коркот. Мен эртең кыяматта мен кайра тирилгенде жанымда христиан болсо мен кантип жооп берем дейт. Бул карапайым элдин ой жүгүртүүсү да. Бул туурабы же туура эмеспи? Карапайым элдин ой жүгүртүүсү. Бул туура эмес, бирок карапайым эл ушундай түшүнөт. Анан бул жерде имам эч качан аралаша албайт. Имам элдин сүрүнөн имам коркот. Элдин сүрүнөн жанагы Алабукада окуяда ошо жердеги органдагы адамдар биз семинар өткөндө айтып атпайбы? Биз эч нерсе кыла албай калдык. Эл сел экен, элге каршы келе албай калдык. Түшүндүрүп дейт. Имам деле айтып атат. Биз элге каршы эч нерсе кыла албай калдык. Бул жерде имамдын маселеси эмес, бул жер элдин маселеси да. Элдин сабаттуулугу. Элдин сабаттуулугу. Анан эл эч качан уруксат бербейт буга. Эртең өзү да билет, неге башка диндин алдында көмүлсүн? Эл коркот мындан. Ушул нерсе үчүн мен ойлоймун, жергиликтүү биздин жанагы динди жайылтуучу биздин имамдарыбыз, областтык, шаардык, анан эң башы Бишкекте борбордо отурган муфтияттагы кызматкерлер дагы ошол диний түшүндүрүү иштерин активдештирип, жерлеринде семинар, тренингтерди өткөзүп, мугалимдер, биздин молдолор биригип алып, ири отуруп, түз кеңешип, жанагындай бир жума күндөркү мындай ислам дининин өзүндөгү маселелерди чечпесе, алдын 4-5 жылда конфликт чыгышы мүмкүн да. Демек, жогоруда айтылып кеткендей эле кеңешип туруп, анан бир чечимге келиши керек. Кеңешип, кескен бармак болот. Анан биз азыр эфирди жыйынтыктоочу убактыбыз дагы келип калды. Сурамжылоо алдык эле Ош шаарынын тургундарынан. Алардын ой пикирин азыр угалы. Деги эле диний толеранттуулукту түшүнөбү же түшүнбөйбү? Анан андан келип чыгып, сиздер ушу биздин телекөрүүчүлөр үчүн кеңеш, пикирлериңиздерди айтып койсоңуздар, анан жыйынтыктайлы. Эми колдоо болсо керек, мен оюнча. Мен ошентип түшүнөм. Диний толерантура? Это что за, это самая фирма, да, какая-нибудь? Ой, мен чоң кыз кандайга жооп бере албаймын да. Китептерди карап көрүш керек, Сурамжылоодон да көрүп алдыңыздар, биз жаштарды деп айта албайбыз, анткенде бул жерде биздин чоң муундун адамдары деле жүрүшөт, демек көпчүлүк түшүнбөйт экен. Бул ошол сабатсыздыктан келип жаткан конфликт дагы болушу мүмкүн. Андыктан ушул биздин берүүбүздүн пайдалуу жагы ушул болсун. Телекөрүүчүлөрүбүзгө ушул боюнча кеңеш пикирлерди айтып койсоңуздар. Бул толеранттуулук маселесин негизинен мамлекет карайт да. Мисалы, Индиядан келген конокторду мисал алып карсак, Индияда негизинен чоң диндердин бирөөсү индуизм 900 миллион айланасында, анан эми экинчи күч турган мусулмандар 300 миллион айланасында да. Бул экөөнүн ортосунда кабылыштар болуп келген, мамлекет эч бир динге маани бербеш керек ал жерде, анткени баардык өзүнүн элине бирдей мамиле кылыш керек. Ошонун айынан мисалы индуизмде ыйык болгон бир уй бар, зебу деген. Мусулмандар үчүн уй курмандык болуп турган нерсе. Алар сыйынып атат, мусулмандар курманга чалып атат. Ортодо конфликт чыгып атат. Ошондон мамлекет эки тараптуу конфликт болбосун деп туруп, ошо уйларды мамлекет өзүнүн көзөмөлүнө алып атат да, коргоп атат. Ошондой сыяктуу эле мамлекет ар бир диндин өзүнүн ыйыктарын мыйзам түрүндө коргоого алып койсо, ошон дин конфликт чыкпай калат да. Анткени ал нерсе башка бир дин тарабынан акарат келтиргенде же болбосо кордолгондо, дин тараптарын аралаштырбай эле мамлекет өзү мыйзамдуу таризде чара көрүп калат. Болбосо дин эгер аны дин өкүлдөрүнө коюп койсо, эки тараптуу кагылышы чыгып кетет жана мамлекеттин күчү жетпей калат. Рахмат. Толеранттуулук бул жеке адамдык сапат, мындайча айтканда, адамдын ошол адеп аклагы, кулктун өзүнө да байланышып кеткен. Жалпылап айтканда, адамдын бул дипломатиялык болуусу, ошон үчүн бул ар бир адамга зарыл маселе. Бирок канчалык деңгээлде экенин ар бирибиз терең окуп, билип койгонубуз жакшы болуп эсептелет. Динибизде эле негизинен ислам динин алып карай турган болсок, буга чек, мындайча айтканда, адамдар менен болгон байланыш түзүү же болбосо бир башка дин өкүлдөрү менен болгон мамилелер ортосунда кеңири жакшынакай айтылып көрүлгөн нерсе. Баарыбызды ушул илимдүү, билимдүү, Кыргызстаныбызда өңгөн, өскөн, чыныгы мындайча айтканда адеп акылактуу элдер болушуга чакырат элек. Эми бул ошол өзүбүздү канчалык адамдык сапатыбыз, өзүбүздү кандай сыйласак,
башканы деле ушуну сыйлап толеранттуу болгонго чакырат элем негизи биринчиден. Анан бул баягы конституцияда жазылган дин эркиндиги деп эле бар эле эркин болуп кетиш керек деген сөздөн алысмын. Анткени бул жакта агаларыбыз айтып кетти, бар жок нерсенин чеги болот деп. Бул ошол диндин деле канчалык деңгээлде билүү менен, канчалык деңгээлде билими менен болгон мезгилде баарынын чеги болуш керек. Жергиликтүү имамдар айыл жеринен баштап борборго чейин баардыгы алган билимин, Кудай үчүн, эл үчүн жашайм деген билимин пенделик алсыздыкка алдырбай, Кудайдын алдында милдеттерин так аткарып, түшүндүрүү иштерин тез жүргүзүп, туура 5 манча бирдей эмес, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, ошого жеткиргенге аракет кылыш керек жан дили менен. Эл дагы молдону карап отура бербей, мугалимди карап отура бербей, өз алдынча социалдык тармактар аркылуу көрүп, ошол атайын муфтияттын чыгарган видеолорун көрүш керек. Жанагы өзүн молдомун деп эсептеп алгандардын видеосун эмес, наркы атайын сайттары бар да, ошолор аркылуу кирип, Ислам институту бар, ошолордун сайттары аркылуу кирип диний билимин жогорулатыш керек. Анан ар бир ата эне үйүндө баласына туура тарбия бериш керек. Анан башка диндерге сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек. Ошондо мен ойлойм, баардыгы жакшы болот. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин эфирибиз дагы убакытка байланыштуу жыйынтыкталды. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз бүгүн диний толеранттуулук боюнча атайын адистерди жана ошондой эле жаштарыбызды чакырып сиздерге болушунча атайын маалыматтарды алып бергенге аракет кылдык. Пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Кийинки берүүлөрүбүздө жолукканча аман болуңуздар. Негизинен ачык талкуу бул жерде эки көз караш болду. Бир жагы теологиялык, бир жагы тарыхый. Негизинен туура эле бардыгы. Биз немеден көргөндөй деле көп эле пайдалуу нерселер болду. Негизинен бул жерде ачыктала турган, чечиле турган маселелер бар. Бул жерде эле чечилип калбастан, бул көбүнчө муфтият тарабынан, казыят тарабынан, башка эксперттер тарабынан чечиле турган нерселер болду. Мен буга чейин диний толеранттуулук дегенде ар бир диндин башкача айтканда башка дагы бизде кээ бир сабактарда өткөнбүз, диний плюрализм деген бар да, бул ар түрдүү улуттардын, ар түрдүү диндин, же болбосо бир эле диндин ичиндеги ар түрдүү мазхабтардын бир аймакта же бир жерде чогуу бирге жашоосу деген түшүнчүмүн. Бүгүн дагы ошол тема негизинен талкууланды. Бул аябай биз үчүн дагы пайдалуу болду, эл үчүн дагы аябай пайдалуу болот деп эсептейм. Себеби биздин түшүнүктө азыр мисалы үчүн ислам динин кармагандар бар, бирок алар ислам динин карманганы менен радикалдуу түшүнүктөгү адамдар бар да. Мисалы үчүн аны башкача ойлошу мүмкүн. Мисалы үчүн биздин Россияны айтайлы. Россияда мусулмандардын баардыгы чыгып айт намазында площадька чыгып намаз кылышат. Ал эми бизде эгерде христиандар келип биздин мэриябыздын алдында келип ошондой өзүнүн ибадаттарын аткарса, биз кантип жооп бере элек деген дагы бир ойлор эми бизде пайда боло баштады. Биз ошолорду элдерге жеткизип, мисалы үчүн бардык диндин бир эле жерде жашай алат экендигин дагы да түшүндүк деп эсептеймин.